Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр жана сүйүктүү достор. Кайра эле сиздер менен мен Наргиза Эркебай кызы. Көпчүлүгү бул программа тууралуу билишет, дагы көпчүлүгү билишпейт. Ал кайсы программа деп кызыгып жаткан болсоңуз, анда алгач ал программанын өзгөчөлүктөрүн айта кетсем. Ал программа менен сиздер телефондон эле туулган күндөргө жагымдуу, кызыктуу сүрөттөрдү, картинкаларды жана открыткаларды жасай аласыздар. Ошону менен бирге ал программага жагымдуу сөздөрдү жазып, кооздоп, WhatsApp же Facebook аркылуу бир нече жакындарыңыздардын маанайын көтөрө аласыздар. Учурда онлайн сабак деп видео сабак даярдап жаткан учуруңуздар. Албетте видео сабак даярдоодо слайд жасаганда ал программа сиздерге жардам берет. Ал программага кирип, өтүп жаткан темаңыздарды же болбосо тексттерди, сүйлөмдөрдү жазып, кооздоп слайдыңыздарга койсоңуздар, слайдыңыздар андан дагы көрктүү болот. Анда бул программа менен тааныштыра кетейин. Бул программа Word Code программасы. Бул программаны сиздер Play Market'тен скачать этип алсаңыздар болот. Бул программанын ичин ачайын. Кызыктын баары ичинде. Мынакей мен ачтым. Ачканда эле ушундай терезеге күбө болосуздар. Сиздерге кандай сүрөт керек? Кандай сүрөттү тандашыңыздар үчүн бул ортодогу жүрөкчөнү басыңыздар. Басабыз. Басканда 5-6 папка турат. Ар бирин ачып көрсөк болот. Мынакей. Ачканда жүрөкчө, кубик, деги эле ат, шахматтын королдору, ар кандай фигуралар, ар кандай сүрөттөр турат. Экинчини ачабыз. Бирөөнүн туулган күнү болсо шарды тандасак болот. Кайра чыгабыз. Бул үчүнчүнү ачып көрөлү. Мынакей. Жалбырак десеңиз жалбырак, көпөлөк десеңиз көпөлөк, алма, ай, жылдыз, булут дейли, арча. Көрдүңүздөрбү? Баары бар. Кызыктуу сүрөттөр. Келиңиздер жылдызды тандайлы. Артка кайтабыз. Калган папкаларды да кирип көрөлү. Мынакей. Киргениңиздерде эле кружкалар бар экен. Тыныч белгилер. Ошондой эле үй десеңиз үй слайдыңызга. Геометриялык фигуралар бар экен, көрүп жатасыздар мынакей. Математикалык көбөйтүү бөлүүлөр бар экен. Келиңиздер эми артка кайтабыз. Эми биз бул жерден өзүбүзгө керектүү болгон бир туулган күн дейли. Туулган күнгө бир шарды тандап алайлы анда. Мынакей мен шарды тандадым. Бул жерде шардын сыртындагы мага рамкасы түсү жакпай жатат. Бул жерден обновить кылып алсак болот. Мынакей. Сары жакшынакай көрүнүп экен. Эми биз бул шардын ичине сөз жазышыбыз керек. Кантип жазабыз? Ал үчүн бул жерде Word'кө киребиз. Words деп турат. Мынакей мен азыр Word'тү басамын. Бул жерде please enter a word деп турат. Ушул жерге сөз жазабыз. Туулган күнүңүз менен дейли. Мынакей. Мен сизди жакшы көрөм. Мынакей жаздык. Эми карайбыз жазган сөздөрүбүздү. Мынакей. Биздин жазган сөздөрүбүз даяр болду. Эми карайбыз шарды. Мынакей көрдүңүздөрбү? Шарга ушинтип мен эми сиздерге көрсөтүш үчүн гана 2 эле сүйлөм жаздым. Кааласаңыздар сиздер калоо жазыңыздар, кааласаңыздар дагы башка нерселерди жазсаңыздар болот. Эми бул жерден биз бул жазуулардын түсү жакпай жатса, эгерде түсүн өзгөртөбүз. Color дегенге киребиз. Colorго кирип, бул жерден каалаган түсүңүздөрдү бассак болот. Мисалы үчүн караңыздар, бул экинчини басып көрөлү. Мынакей бастым. Көрдүңүздөрбү? Ушундай шар болуп калат. Эми кайрадан. Эми булну басып көрөлү муну. Мынакей. Эми караңыздар.
Эми биз ушул шардын артына сүрөт койгубуз келсе, бул колорго кирип, бул жерден X'ти басабыз. Өзүбүздүн галереядан сүрөт койсок болот. Биз шарга эмне жетишпей жатат туулган күнгө? Бул жерден гүлдү тандап алсак болот, Мына мен гүлдү бастым. Гүлдү басабыз. Эми карайбыз. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ушинтип жасасаңыздар дагы болот. Жок, бизге артында сүрөт керек эмес десеңиздер, анда колорго кайра кирип, сүрөттү бул жерден минусту басып өчүрүп коебуз. Мынакей. Анан бул жерден өзүңүздөр түстөрдү кошуп алсаңыздар болот. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ар кандай түстөр кошулат. Же бул жерден өзүңүздөр өзгөртүп, монтип өзгөртүп алсаңыздар болот. Көктү кошойлу. Мынакей. Бул жерден бирөөнү өзгөртөйлү. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Анан мына төрт бүрчтөктү бассак, биздин жасаган түсүбүз мына ылдыйга кошулуп калат. Эми ачып көрөбүз. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип жасасаңыздар дагы болот. Эми ушул эле шарды жок башка болсун десеңиздер, анда жүрөккө кайра киребиз дагы. Бул жерден өзгөртсөк болот. Тандап. Мынакей. Көпөлөк кылсаңыздар болот. Алма кылсаңыздар болот. Ай, жылдыз, көрдүңүздөрбү? Арча кылсаңыздар дагы болот. Келиңиздер жылдызды тандайлы. Эми бул жерде караңыздар, силерге жакпай жатат жазылган шрифттер. Бул жерден обновить кылып өзгөртөбүз. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мага ушул жакты. Эми мынакей. Алма кылып дагы өзгөртсөңүз болот. Эми биз ушул жазган сөздөрдү, ушул сүрөтүбүздү жасаганыбызды келиңиздер азыр түсүн өзгөртөлү. Бир аз мага түсү жакпай турат. Бул жерден өзгөртсөк болот деп айттым, Мынакей. Ушинтип өзгөртсөк болот. Эми биз бул жасаган алма сүрөтүбүздү кантип сохранить кылабыз? Ал үчүн биз бул 3 чекитке барабыз. Мынакей. Экинчидеги экспорт дегенди басабыз. Мына мен бастым. Мынакей. Биздин галереяга сохранение болду. Артка кайттым. Галереяга киребиз. Мынакей көрүп жаткан болсоңуздар, биздин азыркы жасаган сохранить кылган сүрөтүбүз. Мынакей. Сиздерге дагы ушундай алма, деги эле жылдыз, деги эле жүрөктөр менен жагымдуу маанай каалайм. Эгерде сиздерге жаккан болсо, сиздерден бир лайк болсун, жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Ушундай жакшынакай колдо жасап, картинкаларды, открыткаларды, сүрөттөрдү жакындарыңыздарга белек кылыңыздар.